Assalamu alaikum. Eң кайырлуу, эң сооптуу иш бул жол куруш деген сөз бар да. Бирөөнүн жолун ачсаң, жараткан сени дагы жолуңду ачат дейт президенттин өкүлү. Ушул өңүттө биз тупиктен чыгаруу деген идеологияны сунуштап жатабыз, стратегияны, Иман фракциясы. Ошол ойлордун уландысы, сунуштардын уландысы мына Чаткал районундагы тупик. Өзгөчө кыштын күнү Чапчыма жактагы аябай кар көп түшсө, опурталдуу коркунуч толуп калат жол. А берки Кара Бура жагы, Талас жагы такыр эле жабылып калат. Эгер Талас жагы ачык болсо, Бишкекке каттагаш жеңил болмокто, 300 дээрлик 300 км айырма бар деп мага айтышты. Элестетип көрсөңүз, продукция арзан болмок, азык-түлүк, курулуш материалдары. Ошон үчүн болгону 16 км жолду куруп койсо, кышын жайын каттагыдай болуп калат экен. А жайдын күнү каттаса болот, а кар түшкөндөн баштап жабык турат ошол жол. Элдин турмушта абдан жакшылык кылган болот элеңиздер. Ушул 16 км бир каражат тапса болот. Ал жакта билесиздер. Vertex Gold деген Казакстандын алтын казган компаниялары бар, China Gold бар, Кытайлардыкы, ошол эле мезгилде Завчарат деп Улуу Британияныкы. Ошолорду деле тартып туруп, каражатын четсе боло турган эле маселе да. Бул биринчи. Экинчи, Базар Коргондо дагы жаз кечүү деген айыл бар экен. 176 түтүн экен, 1000ге жакын адам жашайт экен. Өзү Базар Коргонго караганы менен Сузак аркылуу катайт экен кыштын күнү, эптеп. Анда дагы аябай опурталдуу дейт. Жайдын күнү болгону жанагындай жүк ташыган оор машиналар барат экен. Кыштын күнү жол жабылат экен. Эң жакын айыл 19 км. Кызыл Үңкүргө келген чекте ат менен 7-8 саат кетет экен. Бир аял толготуп калса 7-8 саат ат менен роддомго алып келсе, акыбалын элестетип көрсөңүз, же роддом жок, же бир больница жок. Ошонун да бир жолун карап, анча-мынча жактан кыскартып болсо дагы чечип берип койсок, бул абдан жакшы иш болот эле да. Өткөндө мага милиция кызматкери кайрылды, соцдомго дейт, социалдык домго кезекке турганбыз дейт. Кезекке турган чакты мен пенсияга чыгып кеттим дейт. Анан кезектен чыгарып койду дейт. Азыр болсо ипотекага өткөзүп койду дейт. Кандай болот дейт, өмүр бою иштегеним ошентип талаага кетеби дейт. Мен иштеп турганда керегим бар, бирок ошонун бар талаага кетип, бир үй жок кетемби деген бир маселени айтып атат. Ушул жагында бир карап көрүңүздөрчү, канткен адилеттүү болот. Анан бүгүн керегиң бар, мөөнөтүң өтө элек болсо, сага үй беребиз, болбосо эмне болсоң ошо бол. Кайда барсаң анда бар деп кетирбеген деле туура эмес го дейм. Жашыл Кыргызстан, Жашыл Мурас боюнча. Мына бак эгүү сезону кетип атат. Бирок, мисалы Италиядан биз $10 алып келген көчөттү Өзбекстан дал эле ошол технология менен $2,5 өстүрүп атыптыр да. Эмне үчүн биз бир жактан алып келгенге устабыз? Технологияларын алып келип туруп, өзүбүз деле өндүрбөйлүбү? Ушул анан жакында бирлери кайрылды мага. Стартап бизнестер, $3-4 миң менен баштай турган бизнестер бар экен. Баг эгип, мал багып, малдын пародасын жакшыртып, ошолорго да жардам берип койсоңуздар, алар кредит албайбыз дейт, ушу суда жагынан. Чоң рахмат.